Тазалык өмүр булагы. Мөлтүр таза сууну жуткун, тазалыкты туу туткун. Булак бар жерди таза тут, тазалыктан келет кут. Жууп жегин жемишти, апаңды да жуу дегин. Жуубай жесең жемишти, аягы анын кейиштүү. Балдар, бул ирет өзүбүздүн тазалык жөнүндө сөз кылсак. Адам уулунда биз билген эки тазалык ар дайым керектүү. Алар рухий жана гигиеналык тазалык. Бул экөө ар дайым бири-бири менен тыгыз байланышта. Эгер биз таза жүрбөсөк, жашаган үйүбүздү, баскан көчөлөрүбүздү, колдонгон буюмдарыбызды, ойногон оюнчугубузду, кийген кийимдерибизди, денебизди ар дайым жууп тазалап турбасак, сөзсүз түрдө бир күнү катуу ооруга кабыларыбыз бышык. Бул бизге чаң топурактан, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн миллиондогон микробтордон келет. Мындай микробторду атайын микроскоптордун жардамы аркылуу гана көрө алабыз. Ошондой эле жашообузда микроскоп аркылуу да көрө албай турган, ички дүйнөбүзгө зыян келтире турган рухий микробтор кездешет. Алар бизге жаман кылык жоруктардан, жаман кинолордон, жаман ой пикирлерден, жаман адамдардан жугат. Эгер биз таза жүрбөсөк жана кокустан колубузду кесип алсак, сөзсүз ал жерибиз көпкө чейин ириңдеп, жаныбызды кыйнамак. Бул кылган ишибизге да, окуган сабагыбызга да тескери таасирин тийгизмек. Себеби ооруган жер ар дайым адамды алагды кылат эмеспи? Алтындай убактысын алат. Мындан да жаман оору бул ички дүйнөбүздү ырбатып алганда кездешет. Билесиңби кантип? Адам ал учурда сылык болгондун ордуна орой, билимди тереңдеткендин ордуна сабатсыз, маданиятсыз, өзүнөн башканы сүйбөс болуп калат. Мындай адамды айыктыра турган бул дүйнөдө дары жок. Менин алтындай болгон окуучуларым, демек бизге окшоп эки тазалык абдан маанилүү. Андыктан ар дайым сырткы жана ички тазалыгыбызды сүттөй таптаза сактаганыбыз оң. Антпегенде сүткө да кичине эле кир түшсө, ирип кетет эмеспи? Ар дайым жакшы нерселер жөнүндө гана ойлонгула, сүйлөшөлүк, пикир алмашып туралык. Силер мага кошуласыңарбы? Анда абдан жакшы. Демек, ден соолуктун башаты тазалык. Төмөндөгү эрежелерди эч убакта эсиңерден чыгарбай колдонуп жүргүлө. Тишти күнүнө 2 ирет жууш керек. Эртең менен жана кечинде. Тамак ичер алдында колуңарды самындап жууганды унутпагыла. Жашылча жер жемиштерди жууп жеш керек. Бети колуңду таза алып жүр. Тырмагыңды алып тур. Астына кир толтурба. Ар дайым жаныңда бет аарчы болсун. Өзүңө гана тиешелүү тиш щеткаң болсун. Колдонгон окуу китептерин, окуу куралдарын таза көздүн карегиндей сактоо керек экенин эсиңерден чыгарбагыла. Андан тышкары өзүбүздүн жаратылышыбызга дагы аяр мамиле жасоо менен бирге таштандыларды, акыр чекирлерди, туш келди жерге ыргытып, жаратылышыбызды дагы булгап албаганга аракет кылалы. Балдар, азыркы учурда өзүңөр билгендей эле COVID-19 вирусу дүйнө жүзүнө таркап жатат. Бул коркунучтуу вирусту алдын алуу үчүн жогорудагы эрежелерди туура сактоо жана колдонуу керек. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген демекчи, дайыма тазалыкты туу тутуп, ден соолукта болгула. Тазалык ден соолуктун булагы. Үйгө тапшырма тазалык жөнүндө ырлардан жаттоо.